Путин: Россия Европага газды рубль менен сата баштайт. Президент Владимир Путин Россия кыска убакыт аралыгында Европага жеткирилген газды рубль менен эсептешүүгө өткөрөөрүн билдирди. Бул тууралуу Спутник жакынкы чет өлкө Telegram каналы жазды. Маалыматка караганда, Газпром буга чейин түзүлгөн келишимдерде көрсөтүлгөн көлөм жана баа боюнча газды экспорттой берет. Президент Борбордук банк жана өкмөткө Европа менен рубль аркылуу соодалашууга өтүү тапшырмасын коюп, буга 1 жума убакыт берген. Булак Спутник чекиткейи. Акча рыногунда доллар менен евро арзандай баштады. Бүгүн 24 март Кыргызстанда АКШ доллары дээрлик 4-5 сомго, евро 6 сомго арзандады. Кыргызстандын коммерциялык банктарында 1 АКШ доллары 90-91 сомдон сатып алынып, 92-93 сомдон сатылууда. Евро 99-101 сомдон сатып алынып, 101-103 сомдон сатылууда. Ал эми орус рублі 85-90 тыйындан сатып алынып, 1 сом 5 тыйын, 1 сом 8 тыйындан сатылууда. Улуттук банкта доллардын расмий курсу 99 сомду, евронука 109 сомду жана рубль 93 тыйынды түзүүдө. Белгилей кетсек, кече Кыргызстандын коммерциялык банктарында доллар 98-99 сомдон жана евро 109 сомдон сатылып жаткан. Булак репортер чекиткейчи. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына азыр мен 47 колониянын жанындамын. Бүгүн 24 март. Бул жерге азыр омбудсмендин өкүлдөрү келген экен. Жана кыйноолорго каршы борбордун өкүлдөрү келип, бул жакка кирип чыгышты 47 колонияга. Анан бул жакта негизи видео тартылат. Алмазбек Атамбаев жашаган бөлмө күнү түнү, мен билишимче күнү түнү видеого тартылып турат. Анан кийин ким кирип чыгып атат ар дайым көрүнүп турат. Азыр мына омбудсмендин өкүлдөрү, кыйноолорго каршы борбордун өкүлдөрү 47 колониянын кызматкерлеринен, ошол тиешелүү чоң даражаны ээлеген кызматкерлерден ошол видеону көрсөткүлө. Алмазбек Атамбаевди турсачан, футболкачан сүйрөп күч менен алып чыктыңарбы, алып чыкпадыңарбы, видеодон көрөлү десе, видеону бербей койду деген маалымат бул жакта айтылып жатат. Бул жерде азыр Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары ушул 47 колонияга жазаларды аткаруу кызматына нааразычылыгын айтуу максатында келишиптир. Бул жакта милиция кызматкерлери да келиптир. Бул жерде азыр омбудсмендин өкүлдөрү менен Алмазбек Атамбаевди колдогон жарандардын жолугушуусу өтүп жатат. Мына мен айтып кетейин, урматтуу туугандар, кече иш убактысы бүткөнгө карабастан жазаларды аткаруу кызматынын пресс кызматкерлери Алмазбек Атамбаев ошол Майка Турсачан өз эрки менен сотко барууну каалап, машинага отуруп барды деген маалыматты, чындыкка дал келбеген маалыматты таратышкан. Мен айтып жатам, эгерде биз акпыз, тазабыз, өзү барган, биз күч колдонгон эмеспиз, биз антип сүйрөп карда футболкачан сотко алып барган эмеспиз десеңер, анда Алмазбек Атамбаевди мына 47 колонияда ошол жашаган бөлмөсүнө кире берген эшиги негизи эле толук көрүнөт видеокамерага. Ар дайым видеого тартылып турат. Ошол видеону көрсөткүлө. Кече болгон окуянын видеосун көрсөткүлө. Мына пресс службанын өкүлү айтыптыр. Биздин кызматкерлердин көкүрөгүндө видеокамера бар. Ошого да тартылган деп, ошол видеолорду да көрсөткүлө. Калпты айтканды токтоткула. Силердин калпыңардын баары элге белгилүү болуп жатат. Силер бул мамлекеттик кызматкерлер элге кызмат кылуу максатында кызматка коюлгансыңар. Силер болсо элдин башын айландырып калпты таратып жатасыңар. Элди башкарган 7-6 жыл Алмазбек Атамбаевга кордук көрсөткөнүңөр аз келип, калпыңарды улантып, Алмазбек Атамбаев Майка Турсачан карда өзү жылаңайлап карды басып, автозак
машинага отуруп өзү сотко барды деген калпты таратып атасыңар. Мындай калпты тараткан кызматкерлер кызматтан алынышы керек деген ойду колдоймун. Мындай калпычылар кызматтарды ээлебеш керек. Мамлекеттик кызматтарды ээлебеш керек. Эгерде экс-президентке ушундай мамиле жасап аткан болсоңор, бул түрмөдө отурган карапайым элдин балдарын өлтүрүп коюп деле силер айта бересиз экенсиңер да өзү өлүп алды деп. Мындай калпчылар мамлекеттик кызматты ээлебеш керек. Калптын казаны кайнабайт деп ата-бабаларыбыз айткан. Калпчылар мамлекетти өнүктүрүп өстүрбөйсүңөр, жаза аткаруу кызматын кыйратпайсыңар. Бул жаза аткаруу кызматынын мекемелеринде бүгүн отурган жарандар адилетте отурабы, адилетсиз отурабы, кимиси гана болбосун, силер аларга жакшы мамиле жасабайсыңар. Эгерде экс-президентке мындай кордук көрсөтүп жатсаңар, жана калпыңарды улантып өзү Майка Турсачан сотко барды деген калпты таратып жатсаңар. Мен ойлойм, бул жагдай, бул көрүнүш жогору турган бийлик, эң жогору турган президенттен баштап башкы прокурор Курманкул Токторалиевич Зулушев тарабынан көзөмөлгө алынып баа берилиши керек. Чоң рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, бизде ишене таяна турган Россиядан башка ишенимдүү мамлекет же эч бир өлкө жок. Садыр Нуркожоевич туура айтып жатат. Президентибиз Садыр Нуркожоевичти 100% жалпы кыргызстандыктар колдошубуз керек. Бүгүнкү күнү Россияда 1,5 миллионго жакын мигранттарыбыз иш менен камсыз болушуп, керек болсо ошолор жөнөткөн акчалардын эсеби менен Кыргызстан, кыргыз эли 30 жылдан бери ирденип оокат кылып жашап келе жатабыз. Улуу ата мекендик согуш жылдарында СССРге каршы чыгып, өз элин кырганга көмөк көрсөткөн, чыккынчылык кылган Бандераны баатыр кылышып, батыштын АКШнын эки жүздүү саясатына сугарылган Украин бийлиги айрым олигархтары 2014 жылдан бери Донецкидеги, Луганскидеги өз элине 8 жылдан бери ок атышып, өрттөшүп, өлтүрүшүп келишкен. Биз эч качан Украинанын бийлик башчыларынын, олигархтарынын сасык саясатын колдобошубуз керек. НАТОнун кеңейишин колдобошубуз керек. Алар акырындык менен бизге да коркунуч жаратат. АКШнын, НАТОнун кесепеттеринен Ливия, Ирак, Югославия, Сирия, Афганистан жана башка бир катар мамлекеттеринин эли журту эмне деген тирүүнүн тозогун, азабын тартышып, айрым башчыларын өлтүрүп келишти. Биздин айрым жарандарыбыз Россия тууралуу терс пикирлерин жазып жатышат. Кандай болгон күндө да биз Россиядан, СССР куралгандан бери эч жамандык көргөн жокпуз. Билимдүү, илимдүү болдук, өнүп өстүк. Биз эч убакта Россияны колдон чыгарбашыбыз керек. Жаныбызда турган Кытайга же чектеш тажиктерге ишенесиңерби? Ата-бабаларыбыз да буларга ишенишкен эмес. Алыбек алына жараша иш кылсын, же жылкыңа карап иш кыл, же айдаганың бешечки, ышкырыгың таш жарат деген сөз бар кыргыздарда. Биз байкап иш кылалы туугандар. Алыбызга, күчүбүзгө карап, акылыбызга, илим билимибизге жараша иш кылбайлыбы? Жанагы 2-3 күндөн бери митингге чыгып, Украинаны колдоп жаткандарды Казакстандагыдай кылып кармап, андан ары Украинага жөнөтүп жибергилечи. Ошол жака барып пикет митингтерин өткөрүшүп, артист, комик Зеленскийин колдой беришсин. Азыр Кыргызстанга, кыргызстандыктарга тынччылык, биримдик, ынтымак, аба менен суудай керек. Исмаил Токобаев. Биз, тагыраагы биздин эл. Учурдагы дүйнөнүн ар бир бурчунда коңшунуку болобу, коңшунун коңшусунуку болобу, бардык жаңжалдарга арачы, серепчи болуп алдык жөн эле. Facebook'тагы 10 группанын администратору, 20-30 миң катталуучусу бар аккаунттун ээси болсо эле, дүйнөнүн саясатын сапырып жатам деген дымактуулар чыкты. Тепилдеп ар жерден видео сүйрөп келип, жүктөп, комментарий берип тыңсынган. Украина менен Россия Федерациясынын жаңжалына керек болсо ажообуз Садыр Жапаров аста-секин гана тынчтыкка үндөгөн билдирүү калтырып четте гана. Башчыбызга карап биз деле тилибизди тартып тынч отурсак болот беле? Facebook'ту сапырганыбыз аз келгенсип 2 күндөн бери Россия Федерациясынын элчилигин тытмалаган дагы бир топ бар. Ошолорго айтаарым, кайсы арыңарга самсаалап Россия Федерациясынын элчилигине митингге чыгасыңар? Кимге ишенип чыгып жатасыңар? Америка, Байденгеби, Европа биримдигинеби? Кимге? Ошолорго ишенген Зеленский мына элин кырып алды. Эми Путинге байланышка чыга албай, Макронду ортого салып айласы кууруп отурат.
Буларга ар бири бирден өлкөнүн башчылары. Булар кимдер? Улан Үсөйүн ким? Ананда аларга кошумча намысы ойноп, ак падышага тиш кайрап жүргөн орусту жектеген 3-чү топ Facebook'tu чачып жиберди. ФСБ жөн эле отурабы, бүт байкап отурат да, кайсы өлкөнүн эли менен бийлиги эмне деп жаткандыгын, депутаты деле, министр, блогери деле тигини зекип зөөкүр деп өкүрүп жатасыңар. Кайсы арыңарга тынч эле отура турсаңар күн тескерисинен чыгабы? Ошол сарыны жактырып жаткан эч ким жок. Бирок бүгүн азыр унчукпай отуруу учур. Кырдаалдын талабы. Биринчиден миллиондон ашык мекендештер ошол сарынын короосунда үй бүлөсүн багып, оту менен кирип гүлү менен чыгып оокаттарын кылууда. Ошолорду ойлодуңарбы? Экинчиден баардыгын өзүмө баш ийдирем деп Союзду эңсеп турган немеге тирешкидей ким мынча дукту берип жатат? Кимге таянып титиреңдейсиңер? Куру намысыңарды чөнтөгүңөргө сала тургула. Миллиондоп аскер түптөп, курал жаракты бастырып коюп, бежиресеңер ии дейт элек. Поездин алдына түшүп алып, адыраңдап жатып, бир балени баштап албайлы. Тарыхка көз чаптырсаң, дүйнөнү титиреткен империялар сага мага окшогондордун обон созуусунан ураган эмес. Алар койнунан чыккан, өзүнөн чыккынчылары, өз элинин курмандыгы болушкан. Ошончо жек көрсөк да, ата-бабаларыбыздын кеги каныбызда кайнап турса да, сабырдуу болуп, акыл калчап жөн олтурсак, сен, мен тыйтактап койсок Путин тагынан учуп түшпөйт. Анын да империясы солгундап, анын да түбүнө жетчү өз каармандары бар. Ал эми учурда сен экөөбүзгө тынчтык керек. Курулай ооз менен оро корбой мамлекеттин, элдин биримдигине салым кошолу. Биз да түптөлөлү, иренделели, баш көтөрөлү, аркабызга армия тизели, анан барып эдиреңдесек жарашат. Армия турмак 1 жылдык аскер милдетин өтөгөндөн дыргаяктап качып, ар кандай справка жаздырып жүрүшөт. Анан Россия Федерациясынын элчилигине плакат көтөрүп жетип баргандарын кантейин? Эсибиз барда этегибизди жабалы да жаздын камын көрөлү. Бизге эмне жок десең, Бактыгүл Иманбек кызы.